Бұл баяғы абийирибиздин жоктугу деп айтып атпаймынбы? Биз улут катары эгемен боло албай калдык да. Мамлекет катары да эгемен боло албай калдык да. Ушундай бир орчундуу маселеге келгенде, ал жак эмне дейт экен, бул жак эмне дейт экен деп кылчаңдап ушундай бир баягы кандай десем бир абдан бир кейиштүү көрүнүшкө келип калдык. Айтып атпаймынбы? Мен кыргыз жараны катарында көзүңдөн жаш келет да. Ушундай жагдайга келдикпи биз, айланайын. Эчен ушул өрөөндөгү ушул аймактагы маселелерди, тагдырды чечип жүргөн эл элек эми келип ушундай жагдайга кептелдикпи. Бул өтө оор көрүнүш. Бирок ушуга эл дагы себепчи болуп атат да. Ким барып учурашып койсо эле, кокуй тиги жак муну колдойт экен, бул жак муну колдойт экен деп. Өзүң кимсиң, садагам, кимсиң сен? Сен өзүңдүн пикириң барбы? Өзүң ой жүгүртө аласыңбы? Өзүң тандай аласыңбы? Бизде ушундай бир мунжу, майып, бир маңкурт, бир акыл эси иштебеген, өз тагдырын өзү чече албаган, ушундай бир бечара кейипти кийгизип койбодубу? Тилекке каршы ушундай болуп атат. Азыр деле ушундай. Ким жеңет? Тиги жак кимди колдосо ошол жеңет, ким жеңет? Ким көп акча берсе ошол жеңет. Эл ушундай болуп калбады. Эл эмес, интеллигенция ушундай болуп калбады. Тапырап чуркап жүрүшүп атпайбы? Интеллигент дегендериңдин баары чуркап жүрөт. Мугалимдериңдин сүйлөп аткандарын карап кой. Башкалардын сүйлөп аткандарын. Эми ошондой коом, журналисттерди карап койгула. Артисттердин тапылдап чуркап жүргөндөрүн карагыла. Карапайым калк макул, ал кетмен чаап айылда экен. Бирок интеллигентпиз деген баягы артисттердин секирип жүргөндөрүн карабайсыңар. Интеллигент, академик, профессорлордун чуркап жүргөндөрүн карабайсыңар. Бул уят маселе го. Демек, биз дайым элди күнөөлөйбүз, элдин башы кандай болсо эл ошондой болот. Тескерисинче, эл кандай болсо элдин башы ошондой болот. Баары аралашып бүттү деген макалам чыкпады беле? Баары аралашып бүттү. Ошол сыяктуу мен кече Азаттыкка берген интервьюмда айттым эле. Бир кызарган бир нерсени көрсөтүп койсо эле эси ооп эле кетип калат экен да. Кыргыз саясатчыларың да ушундай экен. Баягы камчыга сап болот деген, кылычка, бычакка сап болот деген азаматтарыңдын баарына бир нерсе көрсөтүп койсо, тарс этип эле Адахан Кимсанбаевич түшүнөсүз да. Эми көрүп турасыз да. 1001 шылтоо бар экен, айланайын. Ушундай кылып негиздеп берет, өзүң ойлонуп туруп каласың.